31 жаштагы кыргызстандык Гулипанын бул видеосу TikTok'то миллиондогон көрүүлөрдү топтогон. Соц тармактын колдонуучуларын Гулипанын жаш образы таң калтырган. Гулипа видеодо өзү көрсөтүп жаткандай эле таштанды чыгарбаган, ыргытпаган эко адам. Эко айым болгонума мисалы кандай десем 5-6 жылдай болуп калды деп эсептейм. Ошол сиз мурун көрүп кеткендей таштандыларды сорттогонума да 4 жыл болуп калды. Анан бул коронавируска чейин эле ойлончумун да, ошол көп ыргытылат, булардын баары аралашат, айлана чөйрөгө зыян келтирет депчи. Анан жанымдагы адамдар, мисалы мен аларга үлгү берем деп ойлойм, бирок бардыгы эле туура эмес, туура түшүнө алышпайт да. Сенин кылганың бул капля в море дешчү да. Баары бир бул пайдалуу эмес, көбүнчөсү ыргытышат, сенин кылганың бул такыр эле көрүнбөйт дешчү да. Мен айтчумун, ооба ал көрүнбөсө деле, бирок менин жан дүйнөм тынч болот. Мен өзүм үчүн кылып атам. Жана цепная реакция деген бар да, түшүнүк. Мисалы сени көрүп башка дагы баштайт, аны көрүп дагы башка адам баштайт. Ошентип коом өзгөрүлөт да. Эгерде жок, мен эч нерсе өзгөртө албайм десе, анда болбой калат. Мисалы ар бир нерсе ар бир адамдан башталат да. Гулипа үй бүлөсү менен таштандынын баардык түрүн иргейт. Бүгүн биз каарманыбыздын үйүнө конокко барып, таштандыларды кантип бөлүштүрөөрүн көрүп келдик. Мисалы айнектер, мунун крышкасы пластик болот, ал өзүнчө кетет, бул айнекке кетет. Муну дагы тазалап коюш керек да. Мисалы томатный паста, эгерде томатный паста алсаңыз, түгөнсө жакшылап чайкап жуп коесуңар, анан бере бересиңер сортировкага. Майонездики дагы бул пластикке кирет, майонездин дагы чакалар, кичинекей чакалар. Анан могу кагаздар, картон. Буларды өзүнчө, Буларды өзүнчө дагы бөлүш керек. Атайын маркировкалар дагы болот. Ошо маркировкалар боюнча айтып берсеңиз, кантип биз билебиз да, биз кандай маркировкалар айырмачылыктарын? Мисалы кагаздын маркировкасы 20дан 22ге чейин башталат. 20, 21, 22 3 бурчтуктун ичинде болот. Анан кийин англис тамгалары болот. PAP бул кагаз деп эсептелет да, paper кагаз. Ошентип, мисалы мынтип айырсаңыз, эгерде пластиктин слою жок болсо, анда берсеңер болот, ламинация деп коет да. Эгерде ичинде пластик болсо, ал кагаз макулатурага берилбей калат. Бул таштандыларды Гулипа бир нече жылдан бери чогулткан. Каарманыбыз таштандыларды ыргытпай, аны кантип өткөрсө болорун айтып берди. Булардын баарын мен тазар тиркемеси аркылуу тапшырам. Металл, айнек, кагаз жана пластиктердин баарын ошол тараза менен тартып алышат. Анан кийин ар бир берилген килограммга 1 упайда берилет. Азыр таразага тартып. Таразага тартабыз азыр. 1 кило 200. 800 грамм. Общий 2 килограмм болду. 1,5 кило. 3,5. 3,5. Расы дагы. Бул жактан мынтип объявление калтырыш керек да. Пластик 5 килограмм. Стекло 70. Металл 400 грамм, но 1 килограмм. Макулатура тоже 5 килограмм. 81 килограмм, 81 упай сизге түштү. Ал эми бул айдоочунун аты Урмат. Урмат Гулипага окшогон таштандыларды бөлүп иргеген адамдардын үйүнө барып, бекер эле таштандыларды чогултуп кетет. Бул тазар тиркемеси ачылган 2 жыл болуп калды. 2 жылдан бери бул ачылып, жаңы башталганда азырыраак болчу. Азыр күндөн күнгө көбөйүп баштады. Бул эмени, бул биринчиден бул адамды маданиятка чакырат, үйрөтүүгө, тазалыкты сактаганга шаардын ичинде. Биздин Кыргызстандын келечегине эмес. И переработканы жөн эле көчөгө ыргыттырбастан сортировать этип, муну
сортировканы кайра иштетүүгө чыгарганга бергенге үгүттөлөт да. Ошондой эле биздин каарман Zero Waste жашоо образын карманат. Бул калдыксыз жашоо дегенди билдирет. Башкача айтканда бул экологиялык аң сезимдүүлүк. Мындай адамдар көп жолу колдонулуучу баштыктарды, идиштерди жана минималдуу таңгактары бар нерселерди тандашат. Шаарда жашаганда мен 1,5 айда мусорду бир жолу чыгарчумун да. Ошондой эксперимент кылып көрөйүн деп өзүм чечтим. Себеби мурун мен тамак аш калдыктарын мусорго кыргытчумун. Анан кийин кийинчерээк ойлоно баштадым да. Морозилкада орун бар экен, морозилкага таштандыларды коеюн. Анан кийин айылга барганда, жуманын аягында, выходнойлор күнү машина менен эле алып барып айылга көмүп койсом болот деп. Ошентип аттым акыркы 1-2 айда. Анан кийин бул жака келдик. Дагы оңоюраак болду, себеби бул жакта ачык эми тала. Ачык талага ыргыт койсоң баары өзү чирип, таза абада өзү чирийт. Же болбосо ошол койлор бар, койлорду эле жеп коет. Ошол анан мусор чыгарбаганга аракетим мындай, ошол пластик пакеттерин колдонбойм. Ошо эко-мешочектер бар. Жана пластик бөтөлкөлөрдү көп колдонбогонго да аракет кылам. Өзүмдү мисалы таарама коюп келем. Гүлипа үйүн эле эмес, өзү жашаган көчөнү, аймакты да тазалап турат. Бирок кошуналары кайра эле таштандыларды туш келди ыргытып, көчөнү булгап салышарын айтат каарманыбыз. Ооба, көчөдө жөн эле жатат да, мисалы могу таза бөтөлкөлөр жөн эле жатат бул жактачы. Булар таптаза эле бөтөлкө. Буларды мисалы чогултуп, атайын сеткага орнотуп койсо жакшы болмок да. Анан кийин адамдар өздөрү эле көрүп эле тазалап койсо болот булардычы. Бирок тазалагысы келбейт, себеби башка адамдар тазалаш керек деп ойлошот да. Анан мен буюрса ойлойм, өзүм бир убакыт бөлүп бул жакты тазалап коюшум керек депчи. Себеби мен үчүн бул не безразлично да. Мындан улам Гүлипа маалымат берүү үчүн атайын блог алып бара баштаган. Учурда ал социалдык тармактар аркылуу таштанды иргегенди, деги эле эки адамдын жашоо образы тууралуу айтып берет. Анын видеолору миңдеген көрүүлөр топтоп элге жага баштаган. Мени жашоомду карап өзгөргөндөр дагы адамдар бар, себеби көбүнчөсү билбейт экен да. Бишкекте мисалы ошондой пункт приема бар экенин, тазарды дагы билбеген адамдар бар. Мисалы Instagram, TikTokто баракчаларым бар. Ал жактан таң калдым, эч кимиси билишпейт экен. Анан кийин ошол мага мотивация берет. Маанайым жок болгондо ошол подписчиктердин комментарийлерин карап, уланса болот турбайбы деп башында таштап коеюн дегенде эле мындай ойлор болгон, бирок ойлойм, эгерде мени жактырып, менин жашоо образымды үлгү катары көрүп атышса, анда улантыш керек деп ойлойм.